Кыргызстан эптин ичинде автохаб түзө алабы. Кече жакында Акылбек Жапаров Түштүк Кореянын Улуттук Ассамблеясынын төрагасынын орун басары Чон Ку Текти кабыл алганда Hyundai жана Kia заводдорун Кыргызстанда ачууну сунуштады. Чон Ку Тек эми өз өлкөсүнө барып, маселени талкуулагандан кийин анык жооп билине баштайт. Саламатсыздарбы, учурда жаңылыктар. Азыр 1 мүнөт. Мен мурун иш учурунда чарчап, алсырап, өзүмдү жаман сезчүмүн. Алхаят компаниясынын кара зире майын иче баштагандан бери өзүмдү сергек, энергия алып жүрө баштадым. Кара зире иммунитетти жогорулатып, организмге керектүү витаминдерди толуктайт. Мен даярмын. Всё, эфир. Министрлер кабинетинин төрагасы учурда Кыргызстанга автоунаа импорттоо боюнча Түштүк Корея биринчи орунда экенин белгиледи. Сандарды карай турган болсок, Кореядан 2023 жылдын 4 айында 100 миллион доллардан ашык акчага 12 миңдей темир тулпар ташылып келинген. Негизи жалпы өлкөгө машина ташып келүү акыркы 2 жылдын ичинде сезилерлик өстү. 2022 жылы өлкөгө 41 миңден ашык машина кирсе, 2023 жылы ушундай эле сандагы машина 4 айда импорттолду. Кореядан 12 миң болсо, АКШдан 9200, Япониядан 4500, Россиядан 4 миңден ашык машина өлкөгө кирген. Мындан тышкары Кытай, Грузия, Германия, Литва өңдүү өлкөлөрдөн ташылууда. Мынча машина жалаң Кыргызстанда калып жатабы же биз аркылуу башка өлкөлөргө чыгып жатабы деген суроо көпчүлүктү кызыктырып жатат. Расмий сандарды карай турган болсок, 2023 жыл 4 айда кирген машиналардын 1340 кайра Россияга реэкспортталган. Жалпы баасы 15 миллион АКШ долларынан ашат. Андан кийин 4,5 миллион долларга барабар баада 1380 машина Казакстанга ташылган. Бирок жеке сектор Кыргызстан аркылуу сыртка ташылган машиналар мындан көп экенин түшүндүрүүдө. Машина KG ресурсунун кожоюну Тилек Ишеналиев 2023 жылдын 4 айында Россия менен Казакстанга машина сатуу 11% өскөнүн айткан. Россия сырттан машина ташып кирүүдө санкцияларга кабылгандыктан Кыргызстан транзиттик өлкө болгонго ыңгайлуу болуп турат. Анын үстүнө Корея менен Дубайдан автоунааны ташып жеткирүү, онлайн аукционго катышуу, документ иштерин бүтүрүүгө чейинки колго алган ишкерликтин чынжырчасы өнүгүүдө. Айтор Кыргызстан үчүн эптин ичинде автохаб түзүп алууга шарт жаралганын сандар көрсөтүп турат. Сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге калтырыңыз.